Что значит потратить 7 миллионов йен на пластическую операцию, чтобы стать собакой? Социалдык тармактарда адам итке айлануу үчүн пластикалык операция жасатканы тууралуу видео тарады. Видеодо жапониялык жаран $14,000 коротуп, 1000ден ашык процедурадан кийин итке айланганы айтылат. Чекит медиа бул билдирүүнү текшерип көрдү. Маалымат алгач 5-октябрда Instagramдагы Gressinfo.kz баракчасына чыккан. Аталган видео 700 миңден ашык көрүүчү топтоп 900дөй адам пикир калтырган. Мындан тышкары YouTube платформасынан бир нече каналга чыкканын көрдүк. Алардын арасынан 71 миңден ашык катталуучусу бар «Мен жаныбар болгум келет» аттуу каналды да таптык. Аталган канал 2022 жылдын 12 апрелинде Жапонияда ачылып, ошол эле күнү «Мен колли болууга аракет кылдым» аталышындагы видео жүктөгөн. Тасма 3,5 миллиондон ашык көрүүчү топтогон. Каналга чыккан ар бир видеону кылдат карай турган болсок, каармандын итке окшобогон жүрүм-турумдары байкалат. Анда ит робот сыяктуу басып кыймылдайт. Биз видеонун үзүндүлөрүн Google издөө системасынан текшердик. 2022 жылы $15,000 ашуун акчага иттин кийимин жасаткан жапониялык Токо аттуу адам тууралуу маалымат табылды. Жапониялык жаран өзүнүн сүйүктүү жаныбарына окшош болуу үчүн 12,480 фунт короткон. Бул тууралуу Британиянын Mirror сайты жазып чыккан. Макалада каармандын итке окшош болуу бала кезинин белки кыялы экени айтылат. Ал Zepet дүкөнүнө буйрутма берип, иттин костюмун жасаткан. Аталган дүкөн жаныбарлардын костюмдарын кино тасмалары үчүн тигүү менен алектенет. Бул тууралуу дүкөндүн Twitter'деги расмий баракчасында дагы айтылган. Билдирүүдө кардардын өтүнүчү менен иттин костюмун жасап бердик. Костюм 4 буттап баскан кадимки итте элес калтырат деп жазылган. Ал эми жогорудагы видеонун башкы бетиндеги адам 1976 жылы туулган бразилиялык белгилүү сүрөтчү Родриго Брага. Сүрөттө Родригонун башына иттин тумшугу, кулактары тигилгенин көрүүгө болот. Родриго Брага 2004 жылы чыгарманы жараткан. Родриго башынын силикон түрүндө көчүрмөсүнө чыныгы иттин тумшугу, кулактары тигилгенин жана ал үчүн бир дагы ит өлтүрүлүп же жабыр тартпаганын эскерткен. Жапониялык жаран итке айлануу үчүн пластикалык операция жасатканы тууралуу маалымат жалган. Видеонун айрым бөлүктөрү такыр башка окуядан алынган.